Майнапсыз чет элдик сапарлар, маанисиз жолугушуулар, өлкө бюджетин асманга сапырып 2-3 айлап чет жакта жүргөн атка минерлер, өкмөттүн 1 жылдык иши. Жаз жарыш, күз күрөш, быйыл дыйкандар күйүүчү май жер семирткичтен кыйналбайбы? Ашыкча каада салт чектен ашкан каражат, муфтият маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча фатва чыгарды. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк баяндап, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын толукталган чыгарылышы. Сиздер менен мен Шекер Сатыбалдыева, саламатсыздарбы? Кыргызстан менен Тажикстан мамлекеттик чегара боюнча тарыхый макулдашууга жетишти. Документке Бишкекте эки өлкөнүн УКМК башчылары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов кол коюшту. Эскерте кетсек, эки өлкөнүн ортосундагы чегаранын узундугу 972 чакырымды түзөт. Чегара такталбагандыктан буга чейин суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта көп чыр-чатактар чыккан. 2021 апрель-май жана 2022 сентябрь айларында кандуу кагылышуулар болгон. Ошондон кийин эки өлкөдө тең Кыргыз-Тажик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселеси боюнча өкмөттүк жумушчу топтор түзүлүп, чегараны тактоо иштери жүргүзүлүп башталган. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тынчтыкбек Шайназаров өлкөдөгү шайлоо процессинин эң чоң көйгөйү катары ага шайлоочулардын алардын арасында жаштардын аз катышуусун белгиледи. Шайназаров белгилегендей, акыркы жылдары шайлоочулардын активдүүлүгү өтө төмөн түшүп кеткен. Шайлоого катышпаган үчүн айып пул салуу практикасы дүйнөдө албетте бар. Бирок добуш берүү биринчи кезекте конституциялык укук. Ошондуктан биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, ачык айкындуулукту жогорулатуу жана жаңы технологияларды колдонуу аркылуу шайлоочулардын санын көбөйтүүнү пландап жатабыз. Борбордук шайлоо комиссиясында аралыктан жана электрондук добуш берүүнү колдонууга мүмкүнчүлүгү бар, деди ал. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы электрондук добуш берүү ыкмасы пилоттук түрдө буга чейин колдонулганын белгилеп, натыйжа оң болгонун айтты. Өкмөттүн 1 жылдык аткарган иши. Адылбек Касымалиев башында турган министрлер кабинетинин курамы облус, шаар башчылары жана район акимдеринин ишине бүгүн баа берилди. Айрым министрлер, алардын орун басарлары сөгүш эскертип алса, кээ бир атка минерлер кызматтан колжуду. Ошондой эле ишин тиешелүү деңгээлде аткарбаган үчүн президентке 7 райондун акимин кызматтан алуу сунушу дагы берилди. Коллегиялык жыйында мамлекеттин каражатына чет өлкөлөп 80-90 күн саякаттап кеткендердин да ысым аталды. Майнапсыз сапарлар, мааниси жок жолугушуулар өкмөттүн 1 жылда аткарган иши алдыдагы материалда сөз болот. Былтыр өлкөдө 53 жетекчи тартип жоопкерчиликке тартылган. Мындан улам Кыргыз өкмөтү учурда мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин жогорулатуунун кошумча механизмдерин карап жатат. Анын ичинде айып салуу жана сыякларды алууга чектөө киргизүү каралууда. Бул тууралуу администрациядагы президенттин жана өкмөттүн чечимдерин аткарылышын көзөмөлдөө башкармалыгынын жетекчиси Азамат Осмонов министрлер кабинетинин коллегиялык жыйынында айтты. Урматтуу жетекчилер, жогоруда ийгиликтер менен катар айрым чечимдердин аткарылышында бир канча бузуулар аныкталды. Натыйжада 2024 жылдын жыйынтыгы боюнча 53 мамлекеттик органдын жетекчиси тартипке тартылды. Тартип жоопкерчилигине тартылды. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын чечимдерине ылайык 149 кызматкерге тартиптик чаралар көрүлдү. Бул көрүнүш кескин азайбагындан улам айып пулдарды, сыяк алууга чектөөлөрдү киргизүү механизмдери каралууда. Ошондой эле өкмөттүн коллегиялык жыйынында мамлекеттик органдардын ишине талдоо жүргүзүлүп, чет элдик иш сапарларга кеткен чыгышларды оптималдаштыруу маселеси каралды. Тагыраагы айрым атка минерлердин чет өлкөгө жасаган сапарлары пайдасыз болуп, бюджеттен олчогон каражат коротулганын да жыйында ачык айтылды. Мурдагы саламат сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев чет жакта 90 күн, билим берүү жана илим министри Отургүл Кендирбаева 32 күн жана Айыл чарба министринин орун басары Самат Насирдинов 81 күн узак мөөнөттүү иш сапарда болгону айтылып, алар майнапсыз болгону катуу сынга алынды. Министр Кендирбаева 2024 жылдын 18-24 майында 6 күндүк Улуу Британияга иш сапарга барган. Ал жерде сапар $400 000 өлчөмдөгү каражатты окуу китептерине тартуу жана министрликке кошумча каржылоо маселелерине багытталган. Бирок иш сапар боюнча отчет анализденип, белгиленген максаттар ишке ашпагандыгы анык болду. 2024 жылдын 14 майында министр өзүнүн орун басары Самыкбаева менен чогуу иш сапарга чыгуу өтүнүчү берген. Өтүнмөнүн негиздемеси Самыкбаева англис тилин жакшы билет, Алтын казык программасын тааныштырат деген болчу. Бирок кийинчерээк белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасы форумдун катышуучуларынын же баяндамачылардын тизмесине кирген эмес. Программа боюнча пландаштырылган презентация туура маалымат чындыкка дал келбейт. Чет элдик иш сапарга Самыкбаеванын суранышы четке кагылган,
жана туура эмес тапшырылган отчеттор үчүн өлкө жетекчилиги тарабынан Кендирбаева тартиптик чарага колдонулган. Саламаттыкты сактоо экс-министри Бейшеналиев кызматында иштөө учурунда жалпы 90 күндө түзгөн иш сапарларда болуп, иш-чаралардын 85%дан ашыгы уюштуруучулук мүнөзгө ээ болгон. Урматтуу жаңы жетекчилер, аталган экс-министрлер баскан тырмоону баспооңуздарга чакырам. Жыйында өкмөт мүчөлөрүнүн аким, мэр, облус башчыларын аткарган иштери да көңүл сыртында калган жок. Пайдасынан зыян арбын чет элдеги майнапсыз жолугушуулар, отчету жок иш сапарлар кайсы тармакта көп экени белгилүү болду. Мындан улам министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекеттик кызматкердин кызматтык иш сапарларынын натыйжалуулугуна көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Тактап айтканда, Касымалиев кызматтык сапарларды уюштурууда максаттар жана милдеттер окшошторду бириктирип, алардын санын кыскартууну, ошондой эле алардын отчеттуулугунун ачыктыгын камсыздоону тапшырды. Баарыңыздарга катуу тапшырма. Иш сапарлардын натыйжалуулугун көзөмөлдөөнү күчөтүңүздөр. Иш сапарда кызматташуунун узак мөөнөттүү өнүгүү багыттарына басым жасаңыздар. Иш сапарлардан алган билимдерди, тажрыйбаларды башкаруу процессинде интеграциялоого аракет кылыңыздар жана реформаларды натыйжалуу ишке ашырыңыздар. Мындан сырткары өкмөттүн коллегиялык жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев президент Садыр Жапаровго ишин тиешелүү деңгээлде аткарбагандыгы үчүн 7 райондун акимин кызматтан алуу сунушун берди. Токтогул районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Түкбаевга сөгүш, Актала районунун мамлекеттик администрациянын башчысы аким Жапаровго сөгүш, Панфилов районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Масаидовго сөгүш, Ысык-Көл районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы аким Ормоновго сөгүш, Чет-Өгүз районунун мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин биринчи орун басары Батырбековага сөгүш. Ошентип президенттик администрациясынын коллегиясынын отурумунун жыйынтыгында бир катал чечимдер кабыл алынды. Алса кызматтык милдетин талаптагыдай аткарбагандыгы, негизсиз иш сапарга чыккандыгы жана иш аткарууда кетирген катачылыгы үчүн айрым аткаминерлерге катуу сөгүш берилип, ал тургай айрымдарын кызматтан алуу сунушталды. Биринчи, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Медер Асан Шмашиевге катуу сөгүш, санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Амельченкога сөгүш, санариптик өнүктүрүү министринин орун басары Слесаревго сөгүш, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин биринчи орун басары Баймурзаевга сөгүш, билим берүү министринин биринчи орун басары Супаналиевге сөгүш, жаратылыш ресурстары министринин биринчи орун басары Касейновго сөгүш, маданият министринин орун басары Ажымалиевге сөгүш, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жанузавга сөгүш, коргоо министринин биринчи орун басары Тердикбаевга сөгүш, саламаттык сактоо министринин орун басары Аркбаевага сөгүш, саламаттык сактоо министринин орун басары Байдавлетовго сөгүш, энергетика министринин орун басары Садыковго сөгүш, мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Саргазаковго сөгүш, министрлер кабинетине караштуу климаттык каржылоо борборунун директорунун орун басары Усен Кановго сөгүш, жаратылыш ресурстары министринин орун басары Райымкуловага катуу сөгүш, айыл чарба министринин орун басары Насырдиновго катуу сөгүш, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Дарманкул уулуна катуу сөгүш жарыялансын. Айыл чарба министринин орун басары суу ресурстары кызматынын директору Сакеев кызмат ордунан бошотулсун. Мындан сырткары билим берүү жана илим министри Отургул Кендирбаевага жана анын орун басары Бекжан Супаналиевге сөгүш, дагы бир орун басары Лира Самыкбаевага катуу сөгүш берилди. Ошондой эле министрдин дагы бир орун басары Расул Абазбек уулу кызматынан бошотулду. Ошентип мындан ары өкмөттүн мүчөлөрүнүн иши жана чет элдик иш сапарлары тыкыр көзөмөлгө алынмак болду. Алина Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ. Тышкы карызыбыз 7 миллиард эмес 4,5 миллиард доллар бойдон турат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров хабардагы маегинде билдирди. Өлкө башчы карыз 7 миллиардга жетти деген маалыматты айрым ишсиз калган же качып жүргөн саясатчылар бийликти элге жаманатты кылуу максатында таратып жатканын белгиледи. Биз сырткы карыздан коркпойбуз. 2020 жылга чейин коркуп келгенибиз анык. Анткени анда бюджетибиз 250 миллиард сомдун тегереги болчу. Ички дүң продукция болсо 700 миллиардтын тегерегин түзгөн. Азыр бюджетибиз 700 миллиард сомго жетти. ИДП болсо 1,5 триллион сомдон ашты. Бүгүн алтын валюта резервибиз 6 миллиард долларга жакын болуп турат. 2020 жылы 2 миллиард доллардын тегерегинде болгон деди ал.
Президент 2035 жылга чейин негизги тышкы карыз график менен төлөнүп бүтөрүн кошумчалады. Мамлекеттик салык кызматында аймактык салык органдарынын жетекчилери үчүн заманбап санариптик куралдарды колдонуу жана салык мыйзамдарындагы жаңылануулар боюнча 2 күндүк окутуу семинары болуп өттү. Ведомстводон билдирилгендей, семинарда мыйзамдардагы өзгөртүүлөрдү терең изилдөөгө, ошондой эле салык процесстерин башкаруу, текшерүүлөрдү жүргүзүү жана салык төлөөчүлөр менен өз ара аракеттенүү жаатындагы практикалык көндүмдөрдү өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Катышуучулар негизги өзгөртүүлөрдү, анын ичинде жеке жактардын айрым категориялар үчүн салык декларациясын милдеттүү түрдө тапшырууну жокко чыгарууну, нолдук отчетторду берүү зарылдыгын жоюуну, соода тармактары жана айыл чарба өндүрүүчүлөр үчүн салык жеңилдиктерин киргизүүнү жана башка маанилүү жаңылыктарды кеңири талдап чыгышты. Мындан сырткары иш-чарада салыктык жөнгө салууну жакшыртууга жана бул тармактагы укук бузуулар менен күрөшүүгө багытталган жаңы мыйзамдын актылары каралды. Семинар гибриддик форматта өтүп, лекциялык сабактарды, практикалык иштерди жана адистештирилген программалык модулдарды колдонуу менен окутууну камтыды. Эми салык кызматынын башкармалыктарынын башчылары алган билимдерин аймактык салык органдарынын кызматкерлери үчүн окутуу иш-чараларын өткөрүшөт. Маркумдун сөөгүн жайга коюу салттарын жана каадаларын тартипке келтирүү жөнүндө Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын фатвасы чыкты. Фатваны аткаруу бардык Кыргызстан мусулмандары үчүн шарияттык милдет болуп эсептелет. Фатвага муфтий Абдулазиз Закиров кол койду. Ага ылайык маркумда кыргыз сапарга узатууда мал союуга, жыртыш таратып, кийит кийгизүүгө, эстеликтерди орнотууга тыюу салынды. Маркумдун үйүнөн алгачкы 3 күн ичинде мал союлуп келгендерге тамак аш берүүгө тыюу салынат жана ага атап 3-түк, 5-билик, 7-лик, 20-лыгы, 40-тыгы, 52-лиги, жылдыгы сыяктуу аталыштар менен мал союлар, тамак аш берүү болбойт. Мындан сырткары кандайдыр бир кездемени кичинекей бөлүкчүлөргө айырып жыртыш таратып берүү, бел боо, ак кийди, көк кийди деген кийиттерди берүү ысырапкорчулукка жол берүү болот жана ага тыюу салынат. Мүрзөнүн үстүнө мрамор таштардан, граниттен, темирден жана ушул материалдарды айкалыштыруу менен жасалгаланган монументтерди, статуяларды, эстеликтерди жана мүрзө плиталарын тургузууга жана орнотууга тыюу салынары айтылган. Фатваны аткаруу Кыргызстандагы бардык мусулмандар үчүн шариаттык милдет болуп эсептелет. Андан тышкары фатвада өлгөн адамды мүмкүн болушунча тезирээк жерге берүү шарияттын талабы экени, эч бир себеби жок сөөгүктү 2-3 күн кармоо шариятка туура келбей турганы жазылган. Ошондой эле исламда кабырды 1,5 метрден кем эмес, андан да тереңирээк 2 метрге чейин казылары белгиленген. Кыргызстанда жазгы талаа иштерине даярдык планга ылайык жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндө Сузак, Араван, Кадамжай, Базаркоргон, Ноукен райондорунда жазгы талаа иштери башталып, иш кызуу жүрүүдө. Ал эми Баткен, Жалал Абад облустарында февраль-март айларында башталмакчы. Чүй, Талас жана Ысык көл облустарында болсо март-апрель айларында башталса, Нарында апрель жана май айларында башталат. Айыл чарба министрлиги болсо өлкөдө жазгы талаа иштеринде өзгөчө кырдаал жаралбай турганын жана ошондой эле эч кандай мүчүлүштүктөр болбой турганын айтууда. Жазгы талаа иштерине даярдыктар тууралуу кийинки материалда. Өлкөдө жазгы талаа жумуштарын өз убагында жана сапаттуу жүргүзүүнү камсыздоо кылат көзөмөлдө. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги маалымат жыйында айтып, бул жылы айдоо аянттары былтыркыдан көбүрөөк болорун билдирди. Ошол эле учурда дыйкандар жеңилдетилген шартта насыя, үрөн менен өз убагында камсыздала турганы белгилүү болду. 2025 жылдын түшүмү үчүн күздүк буудай 147,1 миң гектарга себилип, 2024 жылга салыштырмалуу 4,7 миң гектарга көп болду. Күздүк арпа 10,9 миң гектар же мурунку жылга салыштырмалуу 2,4 миң гектарга көп себилди. 2025 жылы дан эгиндердин 610,2 миң гектарга же өткөн жылга салыштырмалуу 7,13 миң гектарга көп. Мунун ичинен буудай 250 миң гектар, арпа болсо 252,2 миң гектарга болжондолууда. Кызылча, кант кызылчасы болсо 1,5 миң гектарга көбөйүп, 15 миң гектарга май өсүмдүктөр 2,17 гектарга мындай көп өсөт деп болжолдоп атабыз. Ошондой эле бакча өсүмдүктөрү 1,3 миң гектарга көбөйтүү пландалууда. Акыркы жылдары калк арасында жогорку суроо талапка ээ болгон сулуунун жана күрүчтүн айдоо
жерлерин дагы көбөйтүп атабыз. Мындан тышкары жыйында картошка маселеси да козголуп, Айыл чарба министрлиги картошканын экспортуна тыюу салбай турганын айтылды. Себеби акыркы 3 жыл аралыгында картошка арзан сатылып, фермерлер кыйналып келишкен. Бирок быйыл киреше көрүүгө бардык мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле учурда азыр картошканын баасы турукташып, жана коңшу өлкөлөрдөгүдөн арзан болгондуктан тыюу салынбай турганы белгилүү болду. Маалымдагандай ушул тапта Бишкек менен Оштун базарларында картошка 50 сомдон 70 сомго чейин сатылып жатат. Чектөө киргизгенге деп мындай ойлор болду, бирок кайра ойлоп көрсөк, биздин баягы именно картошка багытында иштеп аткан фермерлерге кайра мындай мүмкүнчүлүк берелик дедик. Себеп баягы алар билесиздер, акыркы 3 жылдан бери, 4 жылдан бери картошканын баасы төмөн болгон. Анан ушул жылкы баа ишине көтөрүлгөндөн кийин аларга да мындай берип атабыз. Мүмкүнчүлүк алардын ичинде өзлөрүнүн баягы мурунку кетирген мындап келгенде затраттарын, чыгымдарын толуктап алсын, ичине акча тыйын таап алсын деп биз чектөө киргизген жокпуз. Ошого байланыштуу билесиздер, азыркы күндө мында баа деле Кыргызстан боюнча 50 сомдон 70 сомго чейин болуп атат. Мында аябай чоң жогору баага мындай кеткен жок. Себептен биз баа салыштырып турабыз. Күндө Кыргызстандын базарларында, магазиндерде сырткы коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу биздин баалар төмөнүрөөк. Талас облусунда акыркы 30 жылдан бери төө бурчактын сорту жаңыланбай, түшүмдүүлүк жана азыктын сапаты төмөндөп кеткен. Мындан улам Айыл чарба министрлиги бул көйгөйдү чечүү максатында өнөктөштөр менен биргеликте Голландия мамлекетинен Хелда деп аталган жаңы сорттоо төө бурчакты алып келип сыноодон өткөргөн. Ал эми жаңы сорт түшүмдүүлүгү менен сапаты жагынан жакшы натыйжаларды бергендиктен министрлик быйыл дагы бул төө бурчактын бул түрү айдала турганын айтат. Тагыраагы төө бурчак жылдагыдай эле негизги көлөм Талас облусунда айдалат. Мындан тышкары Чүй облусуна дагы сыноо катары айдоо каралууда, бирок чоң көлөмдө эмес. Быйылкы жылы Талас областында айдалат негизги көлөм. Бирок андан сырткары дагы ошо Чүй областында дагы как сыноо катары айдалып келип атат. Бирок чоң көлөмдө эмес. Мурда томатный рябая деген сорттор ошол бизге көнүп калган сорттор болсо, азыр жана Хелда деген сортту алып келип септик. Анда да жакшы түшүмдүүлүк болот экен. Ошондуктан биз түшүмдүүлүгүнө дагы басым жасайбыз. Анткени себеби фасолдун түшүмдүүлүгү жагынан ошол аянтты көбөйтпөсө да түшүмдүүлүгүн көбөйтөлү деген ойдобуз. Айрыкча жазгы талаа иштери башталарына аз калганда күйүүчү майдын кымбатташы дыйкандарды убайымга салып келет. Бирок Айыл чарба министрлиги быйыл дыйкандарга күйүүчү, майлоочу май маселеси жаралбай турганын айтты. Тагыраагы нефте базаларда жана автомай күйүүчү жайларда дизелдик отун жана бензин жетиштүү көлөмдө бар. Ошол эле учурда бул жылы мамлекеттик материалдык резервтер фонду да дыйкандарга кошумча дизель майын литрине 65 сомдон арзандатылган баада бөлүп берет. Алина Жапаркулова, Аскар Улан уулу, Нью ТВ. Жашы жетелектердин иштери боюнча инспекторлар мектептен акыркы окуучу мекемеден чыкканга чейин калат. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин социалдык маселелер боюнча комиссиясынын жыйынында мэриянын билим берүү башкармалыгынын башчысы Рахат Мусаева билдирди. Анын айтымында буга чейин милициянын өспүрүмдөр менен иштеген кызматкерлери саат 7:30дан 15:00 чейин мектепте болуп, анан өз иштери менен алектенишсе, эми алар 19:30 чейин иштешет. Мусаева 56 мектепте инспекторлар өзүнчө кабинеттер менен камсыздалганын, 61 мектепте окуучулардын көптүгүнөн жана бекер кабинеттердин жоктугунан окуу тарбия иштери боюнча башкы мугалимдер менен бир кабинетте иштешет. Аларга компьютерлер менен колдонууга мүмкүнчүлүк берилет. Аларга боди камералар да берилет. Борбордук ички иштер башкармалыгы менен биргеликте камералардын параметрлерин изилдеп эсептөөлөрдү жүргүзүп жаткандыгы тууралуу айтылды. Мэр өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлор үчүн кошумча каражат табыла турганын айтты. Башкармалыктын директору 10 мектепте азырынча инспектор жок экенин, бул орундар бош экенин, бирок азырынча мекемелерге жакын жайгашкан мектептерде иштеген кызматкерлер ал жака барарын кошумчалады. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.